Жебеген жердин алдында антке менен саламатсыздарбы? Коррупцияга каршы ар тараптуу чабуул жасалганмен аны туу туткандар азаяр эмес. Тескерисинче өз аштоолорун элдин ырыскысынын эсебинен толтурушкан жемкорлор улам жаңы кылык жоруктары менен каңырыгыбызды түтөтүп жайларына койсоң акыры түбүбүзгө жетчүдөн. Баарынан да кара кылды как жарат деп биз ишенген соттордун кимдир бирөөлөрдүн буйруктарынанбы же жеке таарынычтарынанбы айтор ал эки заматта акты карага айланта салгандыктары ачыкка чыгууда. Тилекке каршы азырынча алардын мындай кара өзгөлүктөрүн ооздуктап 10 күн болсо да орго салууну ойлогон бирөөсү жок. Мунусуна караганда жабылуу аяк жабылып эле бойдон калчудан. Кыскасы, бирин шылый чапсаң, экинчиси дароо эле өсүп чыккан ажыдарды элестеткен коррупцияны түп тамырынан бери кыйып салуу кыйла эле кыйын окшобойбу? Придется тебе, видно, несолоно хлебавший, домой поворачивать. Сыягы бул кебетебиз менен кыргыз тилиндеги арзанчылык деген сөз архаизмге айланып көрүнбөйбү? Болбосо энергетика министри Таалайбек Ибраев ушул жылдын май айынан тарта электр кубаттуулугуна баалардын көтөрүлөрүн жар салып, жалпыбызды жарга такыбайт эле да. Манастан Чубак Кембеле, Нарын шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдө күн кечиришкендер үчүн да жылуулук наркы кымбаттаган. Антке менен ушуларга көңүлүбүз чөгүп, кабабызга кар жаап жатканында министрлер кабинетиндегилер республика бюджети дефициттен профицитке кадам таштагандыгын сүйүнчүлөп, келечегибиздин анча жаман эместигин жарыялашты. Ошого жараша бүгүндөн баштап саламаттыкты сактоо, билим берүү жана маданият кызматкерлеринин айлык маянары 100%га көбөйүп, кубанычтан улам далай тебетейлер көккө ыргытылууда. Өзүңүздү чоң ачык тилиңизди берип сунуп коесузбу? Тамагыңызды көрүп коеюн. Мындан 3 жыл мурун Нарын облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунан ординатурасын өтөөгө келген Бермет Касмакунова азыр ошол жерде дарыгер. Маянасынын өтө эле аздыгынан жаш врачтар депозитине турган. Натыйжада bir айда тапкан 28 000 сомуна ар квартал сайын 66 000 сом кошулат. Бул эми тоолуу райондордунда, айыл жергесинде жана ушундай кичи шаарчаларында иштеп аткан жаш дарыгерлерге дополнительный стимул болгон программа. Буюрса эми 1 апрелден баштап медиктердин жана мугалимдердин айлыгы да 100% кошулат деп атат. Аспирационный катетер выпуску. Ал эми Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын реаниматологу Кутман Кадыров 7 жылдан бери өмүр сакчылыгында. Мында өзү сыяктуу жогорку квалификациялуу дарыгерлердин жетишсиздигинен 1,5 ставкада эмгектенет. Ошондо колуна айына орточо 30 000 сом тиет. Эгер баарысынын баалары асман чапчыган бүгүнкү тирилигибизди көңүлгө түшсөк, жогорудагы сумма керектөөнүн 1/3 араң жабат. Андыктан каарманыбыз кесибин кирешелүүлөрүн алмаштырып, чет өлкөлөрдүн бирине кетүүнү көздөгөн. Бирок 1 апрелден тарта ак халатчандардын маяналарынын 2 эсеге көбөөрү аны бул оюнан баш тартууга негиз болууда. Зарплатабызды көтөрүп бере турган болсо, Кудайым буйруп калса, 1,5 ставкада бухгалтерден эсептештик. 87 000дей чыгып калышы мүмкүн, Кудай буйруса, орто эсеп менен. Жана депозитке тапшырганбыз. Буюрса депозитте чыгып кала турган болсо, бизге эле эмес, бүткүл жаштарга чоң стимул болот эле. Акчасынын аздыгынанбы учурда Теңиртөө жергесиндеги саламаттыкты сактоо мекемелерине 143 дарыгер жетишпейт. Мунун кесепетинен калкты толук кандуу тейлөө алдаганча аксап, ал ар кандай арыз даттануулардын арбындыгын шарттоодо. Андыктан көпчүлүктүн ак халатчандардын эмгек акыларынын көтөрүлүшү менен азыркы кыйын кырдаалдын кыйла жакшыраарына ишенимдери чоң. Чынында эле жөнөкөй арифметика менен эсептегенибизде башкалар менен бирге 50% бийик толуу коэффициенттик артыкчылыктарга ээ Нарын облусунда эмгектенишкен медицина кызматкерлеринин алдыларынын айлыктары 100 000 сом болчудан.
Кошумча маалымат иретинде учурда климаттык шарттык атал Нарын облусунда 348 жогорку билимдүү дарыгер жана 1526 атайын орто билимдүү медайым эмгектенерин айталы. Бул ар бир 10.000 адамды 12 гана өмүр сакчысы тейлет дегенди билдирет. Ошентип күн менен түн теңелеген Норус мээримин төгүп, кыш бою кар алдына жаткан Кутман талаларды кулпунтар мезгилдин келгенин жар салды. Быйыл Теңиртоо жергесинде 46.167 гектар жерге көнмүш чөп жана кылкандуу дан эгиндер менен бирге ар кандай өсүмдүктөрдүн, жашчылардын эгилери мерчемделген. Облус бийлик башталардын адаттарынча көкүрөк кага билдиргендерине караганда, бул жолку өнөктүктө бир кезегидей өп чаптык орун албайт. Техника десе анысы, үрөн десе мунусу даяр. Күйүүчү майга дегеле баш оорутуп кереги жок. Анткени 1 литри 75 сомдук солярка жакын арада элеттиктердин энчилерине тимекчи. Анткенен буга чейинки ачуу тажрыйбалар иш кызганында бакылдаган текенин суу кече албай, шакылдаган келиндин үй чече албай калгандыктарын көрсөткөн. Артта калган каардуу кышта жана жаздын алгачкы айларында нарындык айрым фермерлердин королорундагы малды жугуштуу илдет аралап, кирешенин ордун чыгым ээледи. Чындыгында азыр абал бир аз жакшыргансыды. Антсе да багуулардагылардан алеки заматта кол жуушкан элеттиктердин капчыктарынын бир топ эле жукара түшкөндүктөрүн жашырбайлы. Маселен, Нарын районундагы Куланак айылынын тургуну Райкан Жусупов бир жума ичинде эле жаңы туулган 12 козусунан ажыраган. Айтымында жандыктардын арасында эч кандай деле оорунун белгилери болгон эмес. Койдон чыгып атат. Косулар мына туруп эле мына жыгылып, турбай эле, шалдай эле жатып калып атат да. Сиздин кородо мал бар? Мына биздин кородон деле мына бери болгондор 5тен 10дон жөн эле өлдү косулардан. Аны биз дарылап атабыз, мал үчүн жанталаш аракет кылат экенбиз да. Ар ким эле өзүнүн билген дарысын алып келип дарылап атышат азыр. Биз деле ошондой шартта дарыладык мисалы. Уйларыбыз эми кичине оңолмош болуп калды. Дарылар аябай кымбат. Мурунку мисалы 1000 сомго алчу дарылардын азыр 1500-1700ге чыгып кетти. Негизи каардуу кышта мал четинде, жай саратанында, Кутман тааларда мээнет тартышкан элеттиктер экономикабызды эңшерилтпей, анын өнүгүшүнө азбы көппү салым кошкондор. Андыктан алгандын бермеги бар демекчи, алар байырлашкан алыскы айылдардын социалдык маселелерин четинен чечип, инфраструктурасын жакшыртуунун камын көрсөк, сыйга сый, сыр аякка бал маанайы жаралмак. Бирок иш дал ушул жагынан аксап, тастоткондорубузду не бир дүр дүйүмдөр менен даамдарга толтурушкан малчылар менен дыйкандардын тиричилик муктаждарын канаттандырууга жүр нары мамиле жасаларын жашырбайлы. Маселен, мындан туура 1 жыл мурун жашоочулары төмөндөгүдөй арыз муңдарын зарга чачкан Кочкор районундагы Оробашы айылы дале же ара эмес, же бер эмес ара бөөк абалда. Бизди караган киши жок, бул жерде 110 түтүн барбыз. Минте учурдагы кыйынчылыктарын зарга чачкан Зарлык жана Гүлай Карымбаевтар тээ баштан эле ушул Оробашы айылын байырлашат. Айтымдарында 110 түтүн эли бар кичи мекендерине жетишерлик көңүл бурулбагандыктан көйгөй үстүнө көйгөй кошулууда. Айрыкча алгыча балдар бакчасынын жоктугунан мындагы бөбөктөр менен тестелер мектепке чейинки тарбиядан куржалак. Ушул убактылуу эле курсагыбызды тогузуп күнүбүздү өткөрүп жүрөбүз. Балдарыбызга бала бакча болсо болот эле. Мектеп жашына жеткен балдарыбыз үйдө отурат. Эмдиги жылы түшөлөнө эле барат. Ал эмне билет? Оробашылардын чүрпөлөрүн кур дегенде коңшаш айылдардын балдар бакчаларына алып баралы дешкендери да кур бекер убара. Биринчиден орун жок, экинчиден атайын жол салынбагандыктан сапарга чыгыш тирүүнүн тозогу. Карым катнаш аңгек чөңгөктөр арбын айдоо аянттары аркылуу болгондуктан жаан чачуундуу аба ырайында жана суга учурунда байланыш таптакыр үзүлөт. Жолду демекен, же тиги жол транспортунда жок экен, же ДУда жок экен, жол жок экен. Баарын эле айттык. Акимине да айттык, айыл өкмөтүнө да айттык. Ишилип болгонун баарын айтып атабыз. Бирок Кудай буйрса болуп калат деп кетип калат болду. Ошол эле учурда район бийлиги да кол жайып туруп калбай, тиешелүү мискилерге бир нече жолу дүрбөлөң коңгуроосун кагышкан.
Бирок биздеги мыйзамдарга ылайык тигилже бул калктуу пункттарга жол салуу дароо эле жүзөгө аша бербейт. Ал үчүн бир катар процедуралардан өтүү керектиги көрсөтүлгөн. Бул проблеманы чечиш үчүн биз транспорт министрлигине кат менен кайрылдык. Ошону транспорт министрлигинин балансына кабыл алса, ремонт иштери кышында, жайында баягы жолду түстөө иштери боюнча толук контролго алууга мүмкүнчүлүк болот эле да. Ошон үчүн биз кат менен кайрылдык. Негизи Нарын облусунда жогорудагы Оро баштагыдай аянычтуу абалга келишкен ондогон айылдар бар. Калыстык иретинде акыркы кездери алардын айрымдарынын социалдык муктаждарын чечүү жана инфратүзүмүн жакшыртуу багытында азын-оолак аракеттердин жасалып жаткандыктарын белгилейли. Көрсөтүүбүздү жалпысынын кыялындагы жакшы кабар менен аяктасак дейбиз. Эмесе 4 түлүктүн мекени Нарында 1 килограммы 750 сомдук эт 350 сомго арзандады. Анткени бүгүн 1 апрель тамаша жана күлкү майрамы экенин унутпай, саламатта калыңыздар.